Экинчи микрофон. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Дастан Ачбекович. Ушуга эле байланыштуу, мына өзүңөргө белгилүү болгондой, Баткен облусунда мына мекенди коргоп атып бир жоокерибиз кайтыш болду. 3 баласы артында калды. Ошол эле учурда мына жакында эле Кой Ташта дагы биздин бир жоокерибиз кайтыш болду. Анын дагы артында 3 бала калды. Мен депутаттарга кайрылып кетким келет. Ушул эки жоокердин үй бүлөсүнө депутаттар өзүнүн бир күндүк маянасынан 2 күндүк айлык маянасынан жардам катары көрсөтүп койсок, мен сурушум. Туура болот го деп ойлойм, добуш менен чечип берсеңиздер. Анан экинчиси, Алмаз мырза мына Суузамырда кар басып, андан кийин комиссия барып бүтүрдү. Аким, губернаторго документтер берилди. Элге барып келдим, тынчтык менен күтүп атышат. Ошону хотя бы соляркаларын жапканга 4,5 мың гектар экен болгону. Ошого 3 миңден гектарына компенсация бөлүп берсе деп өздөрү суранып атат. Эми болбогон эле акча экен, бир 12 миллион сом болот экен. Анан аграрный комитетке да кайрылып кетейин дедилем. Дастанбек Арчыбекович, поручение берсеңиз, ошо комиссиянын жыйынтыгын алып, булар да карап бир решение чыгарып берсе. Эл кичине, биздин өкмөтүбүз дагы жардам берип атат, мындай кырсык болуп атат деп, табигаттын кырсыгына бир моюн сунат да. Ошону да карап берсеңиздер, чоң рахмат. Рахмат, сунуштарды эске